Ассаламу алейкум. Южный берег Барскон айылы. Жолду жаңы эле бүтүштү. Центральный жолго баратканда, чоң жолго. Бирок арыктар салынган эмес. Суулар түшүп атат майнап. Бул жакта суулар жатат да, өйдөрөк жагында. Жолду салгандан кийин арыкты дагы планировка кылып, арыктарын да сала кетсеңер жакшы болот эле да. Суу чоңураак түшөт, сууну кайра каптайт. 1-2 жылдан кийин кайра саласыңар. Кайра жолдун баары жабылат. Ошон үчүн ошол жагында карап койсоңор, контролду кичине кылып койсоңор жакшы болот эле. Азыр мындан жаман жолго түшөбүз. Жаман жол дегеним могу основной Бишкек менен Караколду бириктирген жол да, биздин трасса. Азыр мына Барскондон чыгабыз чоң трассага. Сторону Бишкек, Балыкчы. Жол вообще канча жыл болду? Калп айтпасам 3-4 жыл болду. Тешилген боюнча эле жатат. Асфальт басылган жерлер басылып атат, бирок очень медленно. Аябай жай иштеп атышат. Бир жерди, кичинекей жерди казышат. Ал жер бир 3-4 жыл жатат да. Мейли, может жетишпей аткандыр, может техникасы жоктур, же рабочий таппай атышабы, билбейбиз. Но деген жери бар да. Бир жерди ачкандан кийин кайра жаап койгонго аракет кылышса жакшы болмок. Техникалардын баары токтоп турат. Полный токтоп турат техникалары. Рабочийлар деле отурган болот көбүнчө убакта. Мына азыр жолду көрсөңөр, кандай жаңы машина албайлык, хоть 20 аласыңбы, 23 аласың, 25 аласыңбы, бир айга жетпей ходовойлор иштен чыгып калып атат да. Уже жарабай калып атат. Бат-баттан алмаштырыш керек болуп калып атат. Бул элди да койлош керек да. Жол жасалып атат, аябай жакшы болуп атат, масштабный болуп атат, чоң болуп атат. Бирок ошентсе дагы ошону планировка кылып, мындай жасашса жакшы болмок да. Например, мурунку жол бар эле, ошол жолду сыйрып салып, баарын сыйрып салып жасашпай, биринчи 4 ряд болуп атат, 4 полоса болуп атат. Ошонун 2 полосасын бүтүрүп, анан жолго салып коюп бизди карагыла, андан кетип атабыз да. Же бул жерди грейдер менен түрттүрүп коюш керек эле, кичине түзүрөөк кылыпчы. Бул жерде мындай бир чоңураак эле КамАЗ-самаздары эле мындай комфортнойраак жүрбөсө, могу биздикине окшогон машиналарга аябай эле кыйын экен да. Ходовой же калбай калды.